урматтуу кесиптештер, урматтуу коноктор, кайсы гана өлкөдө болбосун ички иштер органдары жалпы коопсуздукту камсыздап, жай турмушта жашап жаткан жарандарга кылмыштуу кол салууларды болтурбай, аларга бөгөт коюп, дайыма элдин сакчылыгында жүргөн бирден бир жоопкерчиликтүү кызмат болуп эсептелет. Күнү түнү коомдук тартипти камсыздап иш алып барган биздин орган айрым өлкөлөрдө полиция деп аталса, кээ бир өлкөлөрдө милиция деген аталышта алып жүргөнү баарына маалым. Бирок кандай гана аталышта болбосун, ички иштер органдары эли журтуна ак кызматын өтөп, жарандардын бейпилдигин сактоо милдетин татыктуу аткарып, унутулгус тарых жарата алганын сыймыктануу менен айтсак болот. Ар бирибиз эмгектенип жаткан ички иштер министрлигинде кылмыштуулукка каршы күрөшүү, коомго зыян алып келген жаңы чакырыктарга, олуттуу коркунучтарга бөгөт коюу, трансулуттук мүнөзгө ээ болгон экстремизмди, терроризмди, баңги заттарды жана адам сатууларды аныктап, кибер кылмыштардын алдын алуу жаатында бир катар олуттуу жетишкендиктерге жетише алдык. Бирок санариптик ааламдашуу доорунда дүйнө жүзүн каптап жаткан ар түрдүү мүнөздөгү кылмыштардын жаңы түрлөрүнө каршы күрөшүү, аларга бөгөт коюу үчүн түрк мамлекеттеринин ички иштер министрлеринин уюмун түзүү демилгесин көтөрүп сиздерге сунуштаганбыз. Өз кезегинде биздин сунушубузду кабыл алып, колдоп, бүгүнкү кеңешмеге жеке өзүңүздөр келип бергениңиздер үчүн баарыңыздарга чын жүрөгүмдөн ыраазычылыгымды билдирем. Биздин максатыбыз коопсуздукка байланыштуу бардык жагдайлар өтө тездик менен өзгөрүп жаткан мезгилде кылмыштуулукка каршы күрөшүү ыкмаларын замандын талабына жараша калыптандырып, коркунучтарга ыкчам бөгөт коюу болуп саналат. Биздин багытыбыз ар бирибиз өзүбүздүн өлкөбүздө болуп жаткан коопсуздук көйгөйлөрүн чечип эле чектелбестен бири-бирибиз менен бекем мамилени түзүп, өз ара аракеттерди жүргүзүп, жаңы идеяларды иштеп чыгып, достук, бир туугандык алака менен биргелешкен иш-чараларды алып баруу болуп эсептелет. Уюмубуздун өзгөчөлүгү кылмыштуулукка каршы күрөшүп, эл аралык кылмыштуу топторго бөгөт коюудан тышкары коопсуздукту бекемдөө милдеттерин ийгиликтүү аткаруу боюнча ар тараптан өнүккөн кадрларды окутуп, даярдап, жаңы бийиктиктерге жетүү принцибин дагы көздөйт. Билимдигибиздин артыкчылыгы тажрыйба алмашуу, ар түрдүү коркунучтарга каршы туруу жаатында кесиптик даражаны чыңдоо, өз ара маалымат алмашуу, заманбап санарип тутумун жайылтып, бири-бирибизге болуп көрбөгөндөй жогорку ишеним көрсөтүү кызматташтыгыбыздын негизги өзөгүн түзөт демекчимин. Эң башкысы өлкөбүздүн тынчтыгын бекем сактап, эли журтубузга коркунучу жок жашоо шартын калыптандырып, ички иштер органдарына жүктөлгөн милдеттерди татыктуу ишке ашыруу болуп саналат. Маанилүү документке кол коюу аземин ачык деп жарыялайм. Отурумдун жүрүшүндө айтылган пикирлер, келип түшкөн сунуштар боюнча уюмдун эксперттери тарабынан кеңешменин декларациясы толукталып, ар тараптуу даярдалды. Декларация сиздерге таратылып берилди. Эгерде дагы кошумча сунуштар болсо, билдирип коюңуздарды өтүнөм. Эгерде башка кошумча сунуштар жок болсо, анда кол коюуга өтөлүм.